Биздин переживать эткен коопсуздук эле. Үй түшүп калбасын деген эле коркунуч болуп атат да бизде. Ошол эле. Коопсуздугубузду эле сактап бергилечи деп суранган Исанов менен Тоголок Молдо көчөлөрүнүн кесиминдеги Абдыкерим Сыдыков көчөсүндө жайгашкан көп кабаттуу үйдүн тургундары бир айдан ашык убакыттан бери тиешелүү мекеменин баарына кайрылган. Түркияда болгон зилзаладан кийин жашоочулар ого бетер кооптонуу менен жашап жатканын айтышат. Тургундарды нааразы кылган жагдай эч кандай курулуш эрежелери сакталбастан соода комплекси үйдүн капталына жабышып салынган турат. Сол тарабынан да көп кабаттуу үй бар. Жаңы курулуштун пайдубалын куруу үчүн казуу иштерин жүргүзгөндө турак жайдын пайдубалы 2 метрге чейин көрүнүп, бетондору сыртка чыгып калган. Тура жагын карап берип коюңуздар. Биз корконубуз жер титирөө болуп кетиши мүмкүн болсо, бизде гарантия жок болуп атат, что үй эртең түшүп калат же урап түшүп каларына. Биз сиздерден суранабыз. Биз болгон жерлердин баарына кайрылдык. Акимиатка, мэрге, прокуратурага, ГКНБга баарына кайрылып, биз мындай нормальный разумительный жооп алган жокпуз. Ошон үчүн мынакей биз азыр болгон жерге жазып, ушул акыбалга келип, мынакей ушул жерде турабыз. Кичинекей балдар бар, ушу стройка кооптуу болуп атат, биз да коркуп атабыз. Көрдүңөр, фундаменттин түбү канча метрге чейин ачылып калыптыр. Кокус азыр жаз маалы жер титирөө болуп кетиши мүмкүн. Айрыкча эле ушу жаз маалында болот го. Турциядагыдай болуп дагы бир жер титирөө болуп кетсе, вообще бул неме жок да. Кулап түшүп калышы мүмкүн, гарантия жок. Эл нааразы болуп жатканына карабай, курулуш жумуштары токтогон жок. Соода комплекстин курулушу жаңы жылдан бери жүрүп жатат. Бул жерге 10 кабаттуу унаа токтотуучу жайы менен соода комплекси салынат. Түшө турган имаратты салып жаткан курулуш компаниясынын өкүлдөрү бардык иштер мыйзам чегинде жүргүзүлүп жатканын айтат. Өзүнүн нормативи менен келгенде мен как куручу катары бул жерде эч кандай коркунуч жок деп айтат элем. Азыркы строительный норма боюнча глухой торецте соседствующий үйлөрдүкү курууга болот. Ошол кезде эле фундаментти биз жака башмак коюп таштаганын дагы фундаменти бирдей бололу деп. Жанагы курулуштун нормасы боюнча фундамент экөө бирдей деңгээлде туруш керек. Мына бияңарда пожарный проезд жок. Пожарный проезд жок. Бияңардан канча метр отступать этип атсыңар? Чогулган элдин арыз муңун угуп, курулуштун жүрүшүн көрүү максатында шаар мэри келди. Эмилбек Абдыкадыров өрт өчүрүү унаасы кирүүгө мүмкүн болбогон кууш жерге ушундай жакындыкта имарат салууга нааразы болгон элдин талабын колдой турганын айтып, убагында курулушка уруксат бергендер, кагаздарга кол койгондор жеке жоопкерчиликти аларын эскертти. Ким ушул кагаздарга уруксат берген кагаздарга туура десеңер, өзүңөр жеке жоопкерчиликти алып, мен ушуга башым менен жооп берем, закон ушундай. Эртең бир случай болсо, мен жоопкерчиликти алам десеңер, аласыңар. Ал болбосо, мындай болду эле, мынчанчы жыл мындай эле, анан бул мындай эле деп бири-бирибизге шылтабайлык. Бул адамдардын өмүрү менен байланышкан нерсе. Мындан улам шаар мэри тиешелүү мекеме жетекчилерине курулуш чындыгында эле мыйзамдуу же мыйзамсыз жүргүзүлүп жатабы? Адистердин катышуусунда тактоо тапшырмасын берди. Убакытты созбостон бир жуманын ичинде так жооп боло турганын билдирди. Норманы карайлык. Мен официально мына элдердин көчүсүлөргө тапшырма берем. Институт Госстройдун институт сейсмостойкое строительство деген бар, подключать эткиле. Сейсмикасына жооп береби? Бул бир. Архитектурный посадкасын сен жооп бересиң, архитектор жооп берет. Пожарник сен жооп бересиң, надзор сен кыласың, сен жооп бересиң. Ким ушуга экспертизаны ким жасаган? Экспертизада кол койду да. Бардык норманы караш керек эле да. Экспертизадан өттү. Институт сейсмостойкое строительство бар, Госстройдун. Ошол заключениесин берсин, бардык нормага соответствует десе, анда маселе жок. Анда курсун. Шаар мэринин айтымында норманы бузуу менен курулган 34 турак жай боюнча учурда соттук териштирүүлөр жүрүп жатат. Мындан улам мэр Бишкек шаарында ченемдерди сактабаган, иретсиз курулуштарга жол берилбей турганын билдирди. Борбордо курулган үйлөрдүн баары текшерүүгө алынарын айтты. Себеби чет элден адистерди тартуу менен шаардын башкы планы жасалат. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.